Алло, Болот. Түн бир окун болуп баратат деги үйгө качан келесиң? Кардың ачып чарчадың го. Атакем качан келет деп балдарың уктабай томсоруп күтүп отурушуп, азыр араң уктаттым. Үйгө эртерээк келип эс алып алсаң, эртеси сергек акылың менен ишиңди улантканың дурусураак болмокко, деп келинчеги телефон чалгандан кийин гана чын эле кеч болуп кетти, кой. Анда үйгө жөнөйүн деп эшигин бекитип, ачкычын уйкусураган кароолчуга тапшырып берет. Унаасын айдап үйүнө кетип баратып, жолдун боюндагы жарыгы үлбүрөгөн столбага сүйөнүп отурган бир жаш жигитти көрөт. Колундагы дептерини үңүлүп, окугансып отурганына таң калган Болот шумдугун кургур десе, түн катып көчөдө китеп окуп отурганы эмнеси? Акыл эси ордунда элеби же оорукчан немеби деп иинин куушуруп кайра, балким барар жери жоктур. Кандай болсо да кыя өтүп кеткеним туура эмес болуп калат го, деп унаасын артка айдап келип, жигиттин жанына токтойт. Ой жигит, сага эмне болду? Түн катып, же барар жериң жокпу деп сураганына, бүрүшүп отурган жигит үн катпайт. Анда Болот: кел жигит, унаага түш, барчу жагыңа жеткирип коеюн, дегенине макул дегенсип башын ийкеп басып келип унаасына отурат. Жигиттин ойго чөмүлүп, оор үшкүрүнүп келатканына кабатырланган Болот: деги баары жайында элеби? Тынчылыкпы деги? Сураганына бала мукактанып: апам былтыр өтүп кетип, быйыл жылдыгын бергени айылга баргам. Апамдын ашын бергенден кийин бүгүн эртең менен шашып кетип баратып, апамдын үкөгүнөн колумдагы күндөлүктү таап алдым. Дептерди кошо ала кетип, калаага жеткенчекти жолдо катар окуп келдим. Шаарга келгенден кийин эмнегедир шайым кетип, бекеттен алыс узай албай койдум. Апамдын күндөлүгүн окуган сайын жүрөгүм эзилип, айлам кетип отургандагы кербезим болчу, деп калтыраган колундагы калың дептерин көргөзүп. Көрсө байкуш апакем жүрөгүндө болгон сагыныч кусалыгын ушул дептерге жазып жүрчү экен. Апамдын андай күндөрү көп болгонун, жазып жүргөн күндөлүгүнөн билдим. Анткени калың дептер бети апамдын арманына толуп кеткен экен. Эмне үчүн апамдын көзүнүн тирүүсүндө кадырлап барктап сыйлай албадым экен? Бактылуу карылык тартуулагандын ордуна санаар катып, беймаза кылып кыйнаптырмын. Апамдын бир күнү ичер суусу түгөнүп, барса келбес сапарга узап кетери жөнүндө эч бир ойлобоптурмун. Мынтип бир күнү апа келип, көз жашыма жуунуп, ботодой боздоп сыздап каларымды билбептирмин байке, деп жигит токтоно албай, боркурап ыйлап жиберди. Жан дүйнөсүн куйкалаган армандуу жаңырыгы сыртка атылып чыгып, күндөлүгүн аң сайын бооруна кысып кучактайт. Зар какшап ыйлаган жигитке Болоттун боору ачып, эмне дерин билбей, унаасын жолдун четине токтотот. Чекесинен чылпылдаган муздак терин бет арчысы менен арчып, жүрөгү сайгылашып отурганда, жигит мукактанып: бир туугандарымдын күчүүсү болгонгобу, апам мени балапаным деп эркелетип, өзгөчө жакшы көрчү, эч нерседен кем кылбай, канатына калкалап, бапестеп багып чоңойтту. Орто мектепти аяктап бүтүргөндөн кийин апам жанынан алыска чыгаргысы келбей, кыйылып жатып шаарга араң жиберген эле. Шаарга келип окууга тапшырып өтүп кеттим. Студенттик күндөрүмдүн кызуусуна батып, апам жөнүндө деле бир ойлонуп койчу эмес экем. Байкуш апамдын сары санаа болуп чыйпылыктап, телефон чала бергенинен тажап, эмнегедир кыжырым келе берчү. Андай учурда апама орой жооп берсем, кээде чалуусун жоопсуз калтырып, телефонду албай өчүрүп койчумун. Азыр ойлоп көрсөм, акыл эсим тайкы келген, ала көөдөн, кайрымсыз, мерез, жоон моюн уул болгон экенмин. Баарын кеч түшүнүп, эми мынтип карайлап калдым. Апамдын ал жайын сурап, бир да жолу чалып койбоптурмун. Аттең. Азык түлүгүм түгөнүп, же тыйын тыпыр керек болуп калган учурда гана апама чалчумун. Алдан күчтөн тайып картайганына карабай, уюн саап, сүтүн сатып, бакчасында тырбалаңдап кем карчыма тыйын таап берчү
Байкуш апам. Жада калса көзгө басар кичинекей пенсиясын бир тыйынын да өзүнө алып калбай болгонун мага жөнөтүп турчу. Мен акылсыз болсо кыйратып койгонсуп, кабагым кашым дебей, кенен чунун ичип жеп, даяр белен оокатка тайраңдап жүрдүм. Апам болсо үнүмдү укканга зар болуп, келип калабы деп акыйып карап, зарыгып күтчү экен. Да, аттең. Апа кеме бактылуу карылык тартуулай албай, татыктуу уулу боло алган жокмун. Ошентип балалык милдет парызымды кутула албадым. Эми түштөн кийин минтип башымды мыкчып, апамдын каранын бир көргөнгө зар болуп, өкүнүп сыздап калдым, деп жигит бир чекетте муңайыңдуу тешетиктеген калыбында үшкүрүнүп. Үйүмө келсем үйдүн берекеси кетип, куту качкандай, үй ичи, короо жайым каңгырап бош калгандай өөн учурап, көзүмө суук көрүндү. Апакемдей бооруна кысып, эркелетип, кубанып тосуп алган бир да жан болбоду. Көрсө апамдай болуп үзүлүп түшүп, эч ким күйбөйт экен да. Көрсө баарыбызга баш бааник болуп, опол тоодой таянар тообуз болгон апакем. Жашообуздун куту экен да. Ошондо эсиме келип, жүрөгүм тилинип, бул дүйнөдө жетимсиреп, жалгыз калганымды туйдум. Таманымдын алдынан жер көчүп, ботодой боздоп сыздап кала бердим байке деп. Жигит жүрөк тушун мыкчып кармап, акыры көрүшпөй каларыбызды жүрөгү сезсе керек. Дайнымды билгизбей жоголуп кеткенимден жүрөгү чыдабай шаарга издеп келип, мени таппай кеткен экен. Так ошол учурда жел таман болуп көчүп конуп сайгактап жүрүп, апама дайнымды бир билдирип койбоптурмун. Апамдын ден соолугу күндөн күнгө начарлап, сыркоолоп, ооруп жүргөнүн билсем да, эч бир кенебегенимди карабайсызбы? Байкуш апакем төшөктөн башын көтөрө албай, жаны сыздап ооруп жатканда, караан болуп бир чөйчөк суу алып келип бергенге да жарабай, кашында болбодум. Ошентип апам экөөбүз көрүшпөй калдык. Акыркы жолу бир көрүп жытыман жыттап алганга зар болгон алтыным апакем армандаган боюнча өтүп кеткен экен. Аттең, деп жигит башын мыкчып, муштагылап, өпкө-өпкөсүнө батпай өңгүрөп ыйлап жиберет да, унаадан атып чыгып, кечириңиз апаке деп асманды карап, бакырып ыйлап. Өкүнүч, күйүт, арман деген эмне экенин азыр жакшы түшүндүм. Өзүмө өзүм батпай, жан дүйнөм тарып, өкүнүч менен күйүт отуна жүрөгүм чок болуп куйкаланып, күйүп бараткандай. Ой жаным ай жаным, жанымды коерго жер таппай тимеле чабалактап сыздатат го байке, деп тыбырчылап, санын чапкылап, сыздап жиберген жигиттин жанына басып келген болот. Кой жигит күйүткө алдырбай кайрат кыл дегенинен кол шылтеп, байке, азыр бир да сөз жанымды жайылдырып, жоошута албастыр, мага убакыт керек. Ошондуктан мага карабай, жолуңузга түшүп кете бериңиз, деп энтигип кеткенчиктеп басып баратып, бир убакта өңгүрөп ыйлаган боюнча артын карабай, тызылдап чуркап кетип калат. Баланын артынан токто жигит, токтосоң деп кыйкырып кала берген болот. Бир топко чейин башын чайкап, кейип туруп, унаасына басып келип отурат. Арткы эшигин чала жабылганынан, эшигин жабайын деп үңүлө берип, жигиттин апасынын күндөлүгү калып калганын көрөт. Каап унутуп калтырып кеткенин карасаң, балким дагы бир күнү кездешип калсак кайтарып берермин деп, дептерди колуна алып, барактап көрүп, тамгалары шурудай тизилип жазылган сулуу кол жазмага арбала түшөт. Эненин баласына болгон сагыныч кусалыгы жөнүндө жазылган армандоо кол жазмасын улам барактап окуган сайын Болоттун көзүнө жаш тегеренип, жүрөгү зыркырап окуп отуруп калат. Күндөлүктүн ээсин мурда таанып билбесе да, эненин жүрөгүнөн куюлуп чыккан сөздөрү Болоттун жүрөгүн октой тешип өткөндөй болот. Ак жолугу желге желбиреп, калтыраган колун мейкиндикке созуп, зарлап ыйлаган эненин элесин элестетип алып, жүрөгү сыздап ыйлагысы келет.
сагыныч кусалыгы менен бирге баласына мээримин төгүп, эркелетип жазган каалуу тилек батасын окуганда жан дүйнөң эңшерилип, жүрөк эзилет ко аттың. Көрсө эненин орду толгос болот тура. Зоболосу бийик эненин балага болгон сүйөөсү, күн шуула сыяктуу эч өчпөгөн ыйык сүйүү болот тура. Чиркин деп. Болоттун жүрөгү сыздап отуруп, жер бетине жарык түшүп, таң сүңүлүп, кантип таң атып калганын байкабай калат. Дептердин акыркы барагын окуп бүткөндөн кийин, күндөлүктү папкасынын ичине салып, шорголоп куюлган көз жашын бет арчысы менен арчийт. Оор үшкүрүнүп, чөнтөгүнөн уюлдук телефонун алып чыгып, караса, акыркы аптада кабыл алынбай калган апасынын чалууларын көрүп, жүрөгү шуу дей түшөт. Дароо апасынын номерин терип, чала салса, көпкө күттүрбөстөн апасынын мээримдүү үнү угулуп, "Ало, угуп жатам уулум, сенсиңби? Ананайын, каралдым. Жакшы жүрөсүңбү, асылым? Таң атпай чалып калыптырсың балам. Баары жайында элеби? Берекем" деп. Апасынын үнүн укканда, ичинен шүгүр деп жүрөгү элжиреп. "Ооба апаке, баары жайында эле, шүгүрчүлүк. Апаке, мен сизди сагындым. Үнүңүздү уккум келди, иштен алаксыбайын деп, уюлдук телефонду үнсүз кылып койгон элем. Ошондуктан сиздин чалганыңызды укпай калыптырмын. Апаке, апо. Омурткаңыз сыздап, мени 9 ай көтөрүп, жарык дүйнөгө алып келдиңиз. Ымыр кайман мээримиңизди төгүп, ысык суугума чыдап, бап эстеп, багып өстүрүп, чоңойттуңуз. Апо, мен сизге чексиз ыраазымын. Сизди аябай жакшы көрөм. Эгерде буга чейин билбестик кылып, кемчилик кетирсем, кечирип коюңузчу. Апо, атам экөөңүздөр менин таянар аска зоом, бак дөөлөтүм, ырысым, кутумсуңар апаке. Жашоомду жарык кылып, жанып турган шам чырагымсыңар алтындарым. Бүгүн келин бала неберелериңиз менен айылга келем. Ошо жөнүндө айтып коеюн дегем, апо" дегенде, апасы толкунданып, кубанычын жашыра албай ыйлап жиберет. "Садагың болоюнум, каралдым. Ананайын, берекем, биз дагы силерди сагынып, санаабыз тынчыбай жүрдү эле. Ырас жакшы болбодубу? Өмүрлүү, бактылуу бол, каралдым. Баланын акылдуу, зээндүү, мээримдүү, кайрымдуу, ыймандуу болгону ата-эне үчүн чоң бакыт да балам. Ыраазымын сага, берекем" деп. Апасы батасын берип, жетине албай кубанат. Апасынын үнүн укканына сүйүнгөн болоттун жүрөгү алеп челеп болуп, элжиреп, ичинен тынбай шүгүрүн айтып, кубанып отурду. Болот үйүнө келгенде сары санаа болуп күтүп отурган келинчегинен ыңгайсызданып, түндөгү болгон окуя жөнүндө айтып берет. Кейип угуп отурган келинчеги, "Эне бала үчүн жүрөгүм ооруп калды, кап жаман болуптур. Оош кыйыштуу, татаал, кыйма чиймелүү, сырдуу түркүн тагдырлар. Болот чын эле, көпчүлүк учурда шартыбызга карап, кол бошобой дагы бир күнү барарбыз, чаларбыз, жолугушарбыз деп шылтоолоп убакытты созуп жүрө берет экенбиз да. Ооба, жыл өткөн сайын сүйүктүү ата-энелерибиз карып баратышат" деп муңайган келинчегине болот ойлуу карап. "Ооба жаным, туура айтасың. Жумуш, көрөкат, тиричилик деп жүрө берип, эң кымбат асыл адамдарыбызды эстен чыгарып коет экенбиз. Ооба, ошентип жүрө берип кийин өкүнүп калышыбыз мүмкүн экен. Дели бир көрөкат менен жумуштун да түбү жоктой. Ошондуктан ишим эч жака качып кетпейт. Өлбөгөн жандын күнү өтүп, оокат табылат. Жумушумдан суранып алып, ата-энебизди, бир тууган жакындарыбызды кубандырып, айылга барып учурашып келели кандай дейсиң?" деп келинчеге экөө акылдашып, айылга барып келишмей болушат. Таттуу паттуу белек бекчектерин камдап алып, үй бүлө бала бакырасы менен айылды көздөй сапарга чыгышат. Айылына кечке жуук жетип, үйүнө жакындап калганда, жол карап дарбазасынын алдында күтүп отурган апасынын караанын көрөт. Болоттун жүрөгү болк этип, "Алтыным апакем", зарыгып жол карап күтүп отурган тура. Чиркен. Буга чейин далай жолу апамды жол каратып, зарыктырып күттүргөн чыгармын. Балдарына сарсанаа боло берип арыктап кетиптир. Апам да карып баратат. Карачы, мен дагы убагында
бирде окуу десем кийин жумуш тиричилик деп жүрүп ата энеме татыктуу көңүл бурбай убакытты текке кетирип жибергенимде көз ачып жумганча эле бир заматта учкан куштай убакыт зымырап өтүп кетет экен. Өмүр да кыска, бүгүн барбыз, эртең жокпуз. Эбептен себеп болуп капысынан түндө калып кеткен эненин күндөлүгүнө чоң рахмат. Терең ойлонуп эсиме келтирип чоң сабак болду. Болбосо кийин кеч болуп калганда баладай болуп башымды мыкчып калмак экенмин деп ойго чөмүлгөн Болот унаасын токтотуп апасынын жанына чуркап келет. Апасынын кылгырган көз жашын аарчып сыркоолобой күлүү күчтүү жакшы жүрөсүзбү апаке деп көзүнө жашы тегерене Болот апасын өпкүлөп жолугунун алдынан агарган чачын сылап убакыт эч кимди аябайт экен. Байкуш апам чындыгында эле карай түшүптүр. Эх, чирекен, эненин көөнү балада, баланын көөнү талаада деген макалдын чындыкка дал келип таамай айтылган маңыздуулугун карасаң, тобу. Өзүм деле канча жашта аркалап ата болуп калганым менен буга чейин терең түшүнүгүм жок болгонуна карабайсыңбы деп аң сайын апасын кучактап, муукуму канганча улам жытынан жыттап өпкүлөп алат. Апа келип, чуркап келиш неберелерине үзүлүп түшүп, ийилип, жүгүнүп, жылуу учурашкан келинине ыраазы болуп, эненин жүрөгү элжиреп, жетине албай кубанып турду. Болот болсо ичинен улам шүгүр айтып, балдарын көздөй кубанып басып келаткан атасын көздөй шашып жөнөдү. Чыгарманын автору Нуржамал Бектенова.